Едил Байсалов кече күн парламентке кофе ичкенде бирөө бир нерсе кошуп койгон окшойт. Баш айланып калыптыр. Ал өзүнүн сөзүндө айтып атат. Комитеттин токтомдору мен үчүн рекомендательный эле характерде деп. Парламент дискуссионный клубка окшоп атат мага дейт. Парламентте хамит этип атышат дейт. Урматтуу төрага, сиз ушул боюнча бир президентибизге кайрылуу кылып парламенттин аброюна шек келтирген боюнча чара көрбөйсүзбү? Урматтуу депутаттар, Едил Байсаловго 4 негизди коет элем. Биринчиден, бул инсан мамлекеттик этиканы бузду. Мамлекеттик этика болот депутаттар менен сүйлөшүп атканда. Экинчиден, бул конституционный стройдогу президенттик башкаруу, президенттин башкаруусу жана парламенттин башкаруусун бул жокко чыгарып атат. Бул жерде госизмена жатат. Эмне үчүн бул депутатка кайрылып туруп, сиз депутат элдин атынан мага тапшырма бербеңиз дейт. Биз кимдин атынан беребиз? Үчүнчүдөн, парламент элдин добушун алып келгендердин добушун жокко чыгарып атат бул. Буну Едил Байсаловду госизмена катары караса болот. Кантип мына жерде отурган эл өкүлдөрү бир келген вице-премьердин ушинтип сүйлөгөнүн угуп отурабыз биз. Элдер бизди шайлаганда ошол Едил Байсалов силерди келип мазактап кетсин деп шайладыбы?